Каракол тоо лыжа базасына барып эс алуу канча турат деп ойлойсуз? Мен, ата-энем жана эжем болуп көлдөгү юздөн бардык. Караколго барып келгенге 2000 сомго бензин куйдук. Караколдо популярдуу болгон Биг Кашандан 750 сомго шамшум этип алдык. Суусундук жана снектер 600 сом. 4 толук комплект экипировка скидка болуп 5500 сом болду. Тоо лыжа базасына унаа менен кирүү 200 сом. Канат жолдоруна жолдомо түштөн кийинки тариф 6800 сом 4 кишиге. Эгер сиздерде ски пасс жок болсо, ар бир кишиге плюс 300 сомдон. Бир аз лыжа теп алып, канат жолдор менен тоонун чокусуна чыктык. Тоонун чокусуна снаряжение менен чыгып, лыжа теп түшсөң болот экен. Эгер теп албасаң, снаряжениясы жок эле чыгып, барып көрүп келүүгө да мүмкүн экен. Албетте мен жакшы теп албагандыктан жөн гана барып келдик. Панорамадан көрүнүш өзгөчө кооз экен. Жаратылыш, тоолор жана караколго болгон көрүнүш. Бул чокуунун бийиктиги 3040 метр. Ушундай бийиктиктен лыжа тээп түшкөн адамдардын жүрөгү зор экен. Кыргызстанда деңиз деңгээлинен эң бийик жайгашкан Виен кофеканасынан кофе, чай, хот-дог алып чылындык. Баасы 2050 сом болду. Тоонун чокусунан түшүп бара жатканда керемет мекенибиздин жаратылышын өзгөчө кооз көрүнүштөн көрүүгө мүмкүн. Кечке жуук шаарга түшүп, Алтын Кумара кафесинен тамактандык. Төртөөбүзгө кечки тамак 1870 сом болду. Глобустан суусундук жана азык түлүк 1462 сом, жалпысынан 4 кишиге 21232 сом кетти. Көлдө жашаганыбызды эске алганда 4 кишиге бир күнгө кандай дейсиз? Оюңузду комментарийге бөлүшүп кетиңиз.